Учурда Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын биринде турабыз. Кичинесинен баштап тагдырдын оор сыноосуна кабылган Назбийке учурда калың элдин жардамына муктаж. Ал эми биздин редакция Назбийкенин абалы менен таанышып көрүүнү туура көрдүк. Эненин түн уйкусун качырган Назбийкенин келечектеги тагдыры. Назбийке балалык доорун башка балдардай ойноп күлүп өткөрөр маалында ден соолугу менен алып урушуп, кыйынчылыктарды тартып келет. Ал 7 жашта, мектепке барбайт, көчөгө чыгып ойной албайт, бир гана үйдө олтурууга аргасыз. Ал эми эне боюнда бар кезинде сасык тумоо менен ооруп калгандыктан дары-дармектерди колдонгондугунун зыяны тийдиби деген күмөн ойлор бар экендигин жашырган жок. Мен өзүм Ош областынан болом. Жалал шаарына турмушка чыкканмын 22 жашымда. Бул кызымды 2016-жылы ошо Жалал шаарында төрөлгөн. Бул кызым негизи эгиз болчу да, эгиз төрөлгөн эле. Анан айына жетпей төрөлүп калып, ушундай эме болуп калды да. Бул негизи Канча айында төрөлдү? Ошондо 7 айлык болуп төрөлдү. 7 айлык болуп төрөлүп калды. Бул төрөлгөндө эле сразу эле кислородко түшүп калган да. Беркиси дагы ошо экөөнү тең вакуумга салып, кислород салып коюшту да. Мен өзүм андайды көргөн эмесмин башындачы, бир чоң кызым жашына эле төрөлгөн да. Буга ушундай немеге салып койгондон кийин аябай шоковой состояниеда болуп, өзүм дагы бир башкача болуп, эмнеге мындай болуп калды деп. Анткени бул боюмда бар мезгилде аябай катуу грипп болуп ооругам да. Грипп болуп ооруп, анан ошонун айынан ушундай болуп калды, же Аллахтын сыноосу билбейм, ушундай. Өзүнчө эле ошо грипп болгондо эле жанагы обычный эле антигриппин деген дарылар бар, ошолорду ичкем. Анан бул негизи кайненем баягындай эме болгон үчүн, өзүм дарылоо кылам деп эме кылат эле да. Анан учетко дагы эч жерге турган эмесмин да. Ошонун айынан ушундай болуп калды, өзүм күнөөлүү элестетем да. Ошентип больницада 3 ай жаттык, эмеде. Жалалаттын больницасында. 3 ай жаткандан кийин анан врачтар буңар адам болбойт деп чыгарып берип коюшту да. Кислороддон эле сразу эле чыгарып берген да. Анан ошо кайнем өзүбүз карап алабыз деп неме жазып берип, дооз жок деп жазып бергенден кийин буну үйгө чыгарып кеттик. Анан утуру судороги берип атты да, үйгө барганда дагычы. Мен билбей эле эмнеге антип атат экен, температура болуп атат, эмизсем эмбейт. Анан ошентип кайра дагы больницага түшүп калдык. Дарыгерлер Назбийкеге жамбаш муундун жетилбей калышы боюнча диагноз коюшкан. Башкача айтканда томуктун башы жок. Мындай учурда сөөктөр өз ордунда туура калыптанбай, өйдө же бош орноп калат. Бул жака келдик, Бишкек шаарына келгенде 2018-жыл болчу. 2018-жыл Бишкек шаарына келип, анан жанагы эне бала облустук эмеге көрүндүк, борборуна көрүнүп, ал жерге барып ошол ортопедтерге көрсөтүп бутуну эме кылсак, заведующий айтты, бул тазовый бедра сустав, баягы томуктун башы жок экен да. Анткени мен кичинекейинде баягы ооруган үчүн мындай тургузуп деле көргөн эмесмин да, кармагандан аябай коркчумун да. Аябай мындай назик, арык болчу да. Анан ошолор айтты, кандай кылабыз, эмне кылсак болот десек, силер кичинекейинде көрсөтпөй эмне кылып жүрдүңөр ушуларга чейин деп. Ошентип врачтар урушту да. Анан бир эле эненин эмесин, баланын оорусун бир гана эне билет экен да. Ошентип анан кайненем больницадан бияка болбойт экенсиңер деп ошентип каршы болуп эле больницаларга деле алып барбай жүргөм да баягы. Ошо мына цифровой рентгендин кагазы да,
Кече врачтар айткандан рентгенге түшүрсөм, мына уже эмеси сөөгү, жамбаш сөөгү өйдөгө өсүп атыптыр да. Басканда мондай эмеси бели кайрылып калат да. Ошентип анан неге мындай болуп атат экен деп цифровой рентгенге тарттырсам, ушинтип туура эмеси өсүп кетип атыптырбы сөөктөрүчү. Каарманыбыздын энеси Мээргүл Абдиманап кызынын айтымында жолдошу менен Назбикеден тышкары 3 уулду тарбиялап келишет. Үстүлөрүндө үйү жок, борбордон ижарага батир алып жашашат. Үйдөн бир гана жолдошу кара жумуштарда иштейт, бирок анын тапкан ташканы күнүмдүк тирчиликтен артпайт. Өкмөт тарабынан берилген жөлөк пул каарманыбыздын дар-дармектерине гана жетет. Ал эми дарыгерлердин эртерээк дарыласа, Назбикенин башка балдардай чуркап кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар экендигин уккандан бери эне кайдан акча табарын билбей, түн уйкусу төрт. Баш аягы $15.000 чапчыган операцияны жасатуу үчүн кайрымдуу жарандардан жардам сурап кайрылышат. Ошо мен 4 балам бар, өзүбүз квартирада турабыз, бул жерге 7.000 төлөйбүз. Кызым ошол врачтар айтып атат да, азыркы учурда тезирээк батыраак операция кылдырбасаңар, чоңойгон сайын сөөгү өсүп кетип, кыйнаа абалга туш болосуңар депчи. Анткени ошо мен дагы кызым башка балдардай чуркап, басып, сүйлөп кетишүүнү каалаймын.